Үчүнчү сабак Нуркамал Жетикашкаева кыргыз адабиятындагы аялдар поэзиясынын баштоочусу. Кыргыз профессионалдык адабияты жаралуу калыптануу учурун баштан кечирип жаткан учурда анын айдыңында аял заттын өкүлдөрү дагы аздап көрүнө баштады. Өзүнүн бүтүндөй кийинки тагдырын чагылгандай жарк эткен кыска өмүрүн адабият менен эри шаркка калып кеткен аялдар поэзиясынын баштоочусу катары адабияттын тарыхында калган акын бул Нуркамал Жетикашкаева болду. Эртелеп баягы 19 жашынан колуна калем кармап, ырлары басма үстү жарыялана баштаган, Москвадагы Луначарский атынан институтту бүтүрүп кайткан, 42-жылы жарык көргөн Мекен үчүн деген китепте акындын алгачкы ошо Боецтин ыры деген ыры жарык көрөт. Анан Жаш акындар китебинин биринчи жыйнагында 48-жылы чыккан Ыраазымын садагам, анан ошол эле китептин экинчи китебинде Кубанам, Өмүр, Күткөн селкиге деген сыяктуу ырлары жарык көргөндө, анан акындын Боецтин ыры деген чыгармасында мазмунуна кайрылганга туура келет. Майданга аттанган кыргыз жигитинин Фрунзе шаарына курбуларына берген анты коштошуу сөзү берилген. Бир 2-3 строфа ырга кайрылып көрөлү. Фрунзем, сүйгөн шаарым, чарбагым ол, коштошуп көркөмүңө сунайын кол. Жооп эттеп күрөшүүгө мен жөнөдүм, жеңиштүү көрүшкөнчө кош аман бол. Барамын мекенимди коргоо үчүн, баралым толуп турган колдо күчүм, балапан кезегимде бөпөлөгөн актаймын ата эмгегин эне сүтүн. Жат душман кол салганда өз өлкөмө, милдетим душмандарга каршы жөнөө. Фашисттер талкалаган кыштактарды тургузуп мен саламын асфальт көчө деп атат да. Баягы өзү 10 куплеттен турган 7 шээрлик узак ыр, бирок биз үчөөнү келтирип атабыз. Аталышы Боецтин ыры делип, баягы кыргыз лексикасында жаңы сөздү көрсөтүп жаткан ырдын ичинде фашист, асфальт, Гитлер, желдет, бомба, самолет, паровоз деген түшүнүктөр орун алган. Баягы айрымдары 40-жылдар үчүн мурда кийин тааныш сөз болсо дагы көбүнчөсү улуу ата мекендик согуш менен тыгыз байланышта ал сөздөр. Ырдын аталышын акын аскердин ыры же жокердин ыры деп койсо деле маанисин жоготмок эмес, бирок баягы өз үйүнөн фронтко кетип аткан боз уландын элесин берүү үчүн ушул сөз көбүрөөк ылайыктуу болду окшойт акын үчүн. Баягы алдыда эмне күтүп атат, ал жөнүндө элестөөсү жок, баягы майданга узап аткан жаш жигиттин деген немеси түшүнүгү ырда чагылдырылып атат да. Баягы өзүнө чабуул коюп келаткан душмандардын күчүн ал өзүнүкүнөн артык көрбөйт, ошол фронттон өлүп каламбы деген коркунуч жок. Саптарына карасак деле узаткан курбуларым силерге ант, колумда дайым болот ок гранат, душмандар чабуул коюп келген кезде ыргытам алар кыйрайт сулап деп баягы өзүндөгү күчтү абдан жеңил баалаган. Ал тургай баягы жээгине арыгынын күлөстүрү орнотом кирпич үйдү билектүрүп деп бир баатырдык кылып жиберүүгө да ниеттенет. Ушул ырды карап көрсөк бул өтө абдан жөнөкөй, примитивдүү. Албетте бул үчүн биз анын авторуна эч кандай бир күнөө кое албайбыз. Деги эле вот кыргыз кызынын колуна калем кармап, оюндагысын кагаз бетине түшүрүү мүмкүнчүлүгүнүн ачылышы ошол мезгилдин жеңиши болгон. Мисалы коомдук турмушка минтип аздап аралашып, өлкөдө болуп аткан абалды сүрөттөп, анын картинасын түзүп, ошо кыргыз кызынын сөз алып жатышынын өзү кыздар адабиятынын андан аркы жайбы, тезби, ийгиликтүүбү, кем карштуубу, баягы өнүгүшүнүн башкы шарты болгон да. Акындын дагы бир ырына токтолуп көрөлү. Ыраазымын садага деп аталат. Акындын биринчи өмүрлүк жолдошу жазуучу Өмүркул Жакишев менен иниси Рысбек ошо фронтко аттанып, анан кайтпай калганда, анан инисине арнап жазган ыры экен. Абалап учсам асманда, ай канатым сен элең, алышкан жоону жеңгенде ага тууган элиме айланып келем дээр элең. Көкөлөп учсам асманга, күн канатым сен элең. Көздөгөн душман жеңилет, күлүп ойноп ошондо көрөмүн элди дээр элең. Көңүлгө түйүп сөзүңдү көрөм деп жүрдүм көзүңдү, капилет келип шумга бар, капага салды өзүмдү дейт да. Ыр элдик кошок жоктоо мотивинде жазылган. Биринчи куплеттин саптары А, экинчи менен үчүнчүнүкү К менен башталып, аллитерациянын колдонулушу кепти алыстан баштап, мында асманда абалап учса ай канат, көктө көкөлөп учса күн канат болоор жан катары апыртылып, инисинин баркынын гиперболизацияланып сүрөттөлүшү, ойду кайрып келип, ошол эле ыргак башка сүрөттөөлөр менен тереңдетип берүү, алгач алыстан баштаган эки саптагы оюн кийинки саптарда негизги саптарга ойлорго жакындатып, айтайын деген ойду элестүү берүү. Анан ушу азыр биз чоркок мүнөздөп аткан дагы башка ыкмалар ырдын кадимки элдик мотивдеги көркөм туунду экендигин далилдейт. Кыргыз адабияты
негизи бул мезгилде бир топ баягы профессионалдашып, форма, ык мазмунга түшүп, кечеги өзү чыккан фольклорго башкача көз менен карап, андан алган тажрыйбаларын кайра иштеп чыгып, кайра өздөштүрүп дегендей, бул аңдап билүүнүн, сүрөттөөнүн, көркөм ойлоонун такыр башка деңгээлинде, бийиктигинде болуп калган деген менен фольклордон дагы деле жөн жай кол үзүп кетелек кез болчу. Анын үстүнө айрыкча жоктоо сезимин туюнта келгенде, айтчу сөзү өзү эп келише калчу аял заты мындайда ошо кошокту жарата койгон жөн салуу деле көрүнүш катары көрүнөт. Айырмасы ошо профессионалдык адабияттын өкүлү катары көрүнүп калган Нуркамал Жетикашкаеванын кошокко кайрылып жатышы кайра эле кечээки фольклор жана адабият маселесине бир аз кайрылып өткөнгө мажбурлайт да. Акындын ырында айтылган сезимдер элестүү, пикири астейдил, деги эле ошо кошокто айтылгандар адатта канчалык эскини кайра кайталап, бириникин экинчиси кошумчалап, толуктап, импровизациялап жатса деле табигый кабылданат. Элдигир адатта оң, ыңгайлуу, өзүнө өзү коюлушуп турат. Бул жагынан ушу биз сөз кылып жаткан акындын элдик чыгармачылыктан али алыстап кете электигин дагы башка мисалдар айтып турат да. Нуркамал Жетикашкаева деги эле ошо өзүнүн ырларын обондотуп айтып берчү экендигин акындын кийинки өмүрлүк жары, белгилүү жазуучу, драматург Касымалы Жантошевдун кызы Жибек Касымалиевна менен ошо маектешип отурганыбызда айтып берген. Ушу Жибек эже айтат, баягы Нуркамал эже ошо казан аякка мындай үй окуятына деле анча жок эле, анан болгон эле чыгармачылык ошо кагаз тиктеп отурчу, анан маал-маалы менен ошо ырларын обондотуп айтып берчи дейт. Анан атам экөө көбүнчө эле чыгармачылык жөнүндө сүйлөшүп, анан булар көп деле узак өмүр сүрүшкөн эмес, бирок ошол бир аз убакытта ошо чыгармачылык менен алектенишкен да. Баягы ал учурдун ырлары сабатсыздык жоюлгандыгынан улам кагазга түшүрүлгөнү гана болбосо, элдик өзеки чыгармачылыктан алыстап кетелек болчу. Ушул себептен адабиятка алгач кадам койгон акын ырларына көз жүгүртсөк, алар ушу көбүнчө профессионалдык адабияттын үлгүлөрүнө караганда көбүнчө мазмун, ыргагы, тулкусу боюнча фольклорго жакын да. Нуркамал Жетикашкаеванын 78-жылы жарык көргөн ырлар жана поэма жыйнагындагы эң биринчи ырдаймын деп аталат. Ага да бир көз жүгүртүп көрөлү, бир эки куплетине. Таалайлуу кызы элимдин, тартынбай калем аламын, кагаздын бетин саймалап, тамгадан түрүң саламын. Жаркыраган заманда жалындап өчпөй жанамын. Ырдаймын өскөн бүгүндү, ырыстуу жыргал күнүмдү, ырдаймын талбай толкундап, ыраакка созуп үнүмдү. Эмгек билим шат менен гүлдөтөм өмүр гүлүмдү деп атат да. Ырдын негизги мазмуну кыргыз элинин теңдик заманга жетип, таалайга батып турган учурундагы баягы элдик өзүн өзү таанууну, этникалык идентичность. Ошол абал жагдайды чагылдырат. Арине ошо кече эле сөз айтууга укугу жок, үлбүрөп жүк бурчунда отурган кыргыз кызынын эми бет пардасын ачып таштап, жигиттер менен тең салышы, арип тааный башташы ошо кыргыз кызы үчүн таалай болгондугу талашсыз. Бул Нуркамал акын жашаган доордогу учурдун демин илгиртпей, убагында сезген, көзү жетик кыздардын сезими болгон. Мисалы, тартынбай колго калем алып жатып дагы кагазга жазуу эмес, кагазга тамгаларды саймалоону астейдил айтып, бул кош саптын өзүндө дагы баягы шырдак жасоо, сайма саюу таберик болуп калган кыргыз кызынын аң сезими чагылып атат да. Жазам деп айтып аткан жок, сайма саям деп айтып атат да. Акын ырдаймын деп кайталап айтып жатат да. Ырдын өзү дагы ырдаймын деп аталат. Ооба, акындын доору ошол ырдан, обондон алыстай элек доор да. Ыраакка созуп үнүмдү деп айтып жатканы кыргыздын ошол кыргыз кызынын кубанычтан эргип, көкүрөгүнөн шаңшып чыккан ыр элесин берип турат. Ушу Нуркамалдын чындап эле үнү алыска угулуп, Москвадан билим алып, анан кийин ырлары орус тилине бир топ которулган. Акындын жанагы «Я дочь октября» деген чакан китеби кыргыз манбастан жарык көрөт. Анан кийин «Проходят дни» деп ыры деген Москвадан антология киргизская поэзия деп ошол китепке 57-жылы кирген да. Анан өзү ушул Москвадан билим алганы дагы чыгармачылыгына кандайдыр бир таасир эткен. Бирок дагы эле ошо жана биз жогоруда айткандай фольклордон өтө алыстап кеткен эмес да. Жанагындай катаал кылымдык шарттардан, улуу үркүндөн аман калган аз калктын мындан башка айтар сөзү деле болмок эмес. Бу жагынан өзүнүн алгачкы карлыгач акын кызы агынан төгүлө ырдап жаткан ыр ошол элдин ички көкүрөк көйүндөгү ойлор. Демек анын жазган, ырдаган алгачкы темасы өзүнүн ички жан дүйнөсү аркылуу элдин немесин, үнүн берүү болгон да.
Калем кармаган менин курбуларымдын кичүү замандашы жана каламдашы Нуркамал болгон. Ал кыргыздын келин кыздарынан чыккан калам ээлеринин туңгучтарынын төл башларынын бири эле. Демек анын чыгармалары да улгайган замандаш акындарынын чыгармаларындай революциялык үгүт насыят темаларына сугарылган деп белгилейт да кыргыз эл акыны Алы Токонбаев ушул Нуркамалдын китебине жазган баш сөзүндө. Ырларынын тематикасын карап отурсак, жана биздин заман, Октябрдын кызымын, Ильич, биздин закон, Лениндин туус алдында, ырысыбыз партия, сүйүнөм, өчпөс чырак деп ушундай аталыштар ушундай кетип атат да. Баягы өзүнүн заманын нур заман деп мүнөздөп, Компартияга, Ленинге кайра-кайра ыраазычылыгын агынан төгүлө билдирип, ошо өзүнүн бактысына сыйбай, Октябрь берген тил менен калемим ырдайт колумда, Октябрь берген эрк менен күн санап алга барамын деп ошол Октябрь революциясынын пардалуу жүктүн бурчундагы аялдарга берген жарыгын кубана кабылдап, анан ушул бул таалайды айтууга сөздүн гүлүн тандап, ушундай аракеттерди көргөндө акын колхоз айылдарында катар-катар көчө түшүп, түз жолдор салынып, жаш бөбөктөр мектепке аралашып, ошо өзүнүн жанагы эмгек кызуу кайнап турган доор шарданын ошо Нуркамалдын ар бир ырынан көрүп, сезип туюуга болот да. Анан совет доорунун жыргалчылыгын жаны эле ырдай берип, акын жада калса ушул ааламдагы ай менен күндү, теребелди бактарактарды, ошол эле кыргыздын тоолорун, сан миң түрдүү гүлдөрдү, ажайып таңды, күн, түндү деген сыяктуу табияттын көрүнүштөрүн унутуп койгон сыяктуу да, жалаң эле ошо доорду эле ырдай берген да, заманды эле мактап ырдай берген. Ырасында эле ал доордун акындары социалисттик коомдун өңчөй оң жактарын көрүшкөн, өзүнүн чыгармалары басма өстөрү жарыялана баштаган баягы 1937-жылдары өлкөдө репрессия нарааны жүрүп, кыргыз акын жазуучулардын ичинде болгон көйгөйлүү ой чабыттар, саналуу элептер сөз кылып жаткан ушул акындын Нуркамалдын поэзиясында сезилбейт да. Ички жан дүйнөсүндө эч кандай карама-каршылык жок. Ошо биз акындын ырларын карап отуруп, адатта чыгармачылыкта болуучу таасир маселесин көрүүгө болот. Бул дагы эле болсо ошол бул жаңы доорду чагылткан, бирок таризи формасы жагынан элдик ырлардын тулкусундагы жеңил сезимге оңой фольклордон алган таасир болбогон күндө деле ошо тымызын ой кыялды бийлеген, жан дүйнөдө үзгүлтүксүз орун алган салттуулук да. Нуркамал акындын оюна ал учурда бул ырымды мындай формада жазсам, тигиндей жазсам деген ой келбейт болчу да. Анткени ал мындан башка ушул оюна келген нерсени кандай болсо дагы ушул кагазга түшүрүү гана максаты болгон да. Осмонакун Ибраимов да айтат ушул кездеги акындар жөнүндө, баягы неме дейт да. Ибраимовдун сөзү менен айтканда да, акындын болгон максаты эле өзүндөгү оюндагы нерсени эле кагазга түшүрүү. Кандай формада болбосун да. Ал үчүн бул форма деген эски форма, жаңы форма изденейин деген нерсе болмок эмес да. Эл алдындагы ошо милдетин ак өтөгөн Нуркамал дагы өзүнүн ошо энелик бактысын жалпы совет бөбөктөрүнөн көрүп, аларга ыр арнап бир нече ырлар жазган. Бешик ыры, жеткинчек, кичинекей бөбөкжан деп балдардын психологиясын ачып берген ырлары бар бир нече. Анан ушул байкалган нерсе бул Нуркамалдын өзүнүн жеке бир чоң трагедиясы болуш керек. Ушул заманды ырдай берген, доорду ырдай берген деп атабыз. Өзүнүн жеке тагдыры такыр чыгармачылыгында чагылган эмес да. Мунун чыгармачылыгын биз баягы илимий иш жазып аткан учурда бир нече жолу кайра кайталап, ал тууралуу жазылган пикирлерди караганыбызда дагы, мисалы, акын деген өзү төрөгөн эмес, балалуу болгон эмес, баягы аял катары, ушу болбой калган эне катары ушул бир өксүктөр болушу керек болчу да. Акындын тагдырында ушул нерсе, ушул акындын өзүнүн жеке кайгы касірети анын поэзиясында таптакыр чагылган эмес да. Бул балким деген биз ошол баягы адабияттагы актай барактар деп коебузга 30-40 жылдардагы ошол сыяктуу көрүнүш болушу мүмкүн да. Биздин адабиятта балким сакталбай калган нерсе да, Нуркамалдын архивинде сакталбай калган нерсе. Анан ошо негизи бир суроо туулат да, кантип эле ушул өзүндөгү жеке трагедиясы чыгармачылыгында кантип чагылбасын деп. Бирок чыгармачылыгында чындыгында эчтеке жок да, ушул сыяктуу.